Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Мейли жанда. Чоңөнүмдү заперди. Ай, сонунго кантип жазады? Чи, анан топчу, ага мынтип кездеме кылып көйнөк тизап берди. Анан мага кашын, көзүн, мурдун, оозун тартып берди. Берсең көрөйүн. Анан дагы чоң энем курма чай, буламык тизаганды үйрөттү. А что такое буламык? Панаш каша из муки. А что такое курма чай? Не чайды куурабы? Бир күнү менин үйүмө келгенде, мен силерге тизаганды үйрөтөм, макулбу? Макул, так интересно. Келгиле, жегиле. Кечөөнү мен тамакты көп эле жасабадым беле. Апа, аны эмне кылып жасагансыз? Ит келе бербесе киши жебейт. Самат менен Айгерим жыттап туруп эле түрттү. Мен даамдуу болсун деп сармайдан кошуп койгом. Ужас. Анан аны ким жемегеле? Бекер эле продукты кетти. Илгери биз Апа, илгеркини айтпаңызчы. Алло? Кандайсыңар? Жакшы. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ой, эже таптакыр эле итальянка болуп кеттиңер го я силер. Ой, айтпа. Кыргыз
Кыргызстанга баргым деле келбей калды. Бизнесим жүрүп жатат. Өзүңөр Жакшы. Балдары, Жакшы, баары жакшы, жүрөбүз. Кайненең каарып курган жокпу? Ошентип эле көрсүнчү. Калеча, апам айтчу эле го, жемиңерди жедирбей бышык болгула деп. Кемпир бир сөз айтса, сен эки сөз айтканың. Өзүңө тың бол. Ал бүгүн барда эртең жок. Айылдагы үй, коро жай, алма бак баары сага калат. Түшүндүңбү? Ооба да. Ал жиңгети балдарды тим эле эскиче тарбиялам дейт окшойт. Дегил аны көрсөм каным кайнап кетет. Каның кайнаса, Осмон жокта кыйкырып сал. Артык баш экенин билсин. Макул. Эже, эмкиде товар жөнөткөндө мага итальянский сапожка салып жибербейсизби? Биякта аябай мода болуп атат. Ооба, жөнөтөм. Айгерим менен Саматка куртка алып койгом. Ошону кошо салып жиберем. Болуп туранда. Жакшы тургула. Ай, баса. Курсак дагы канча ай болду? 3,5 ай эже. Жакшы. Өзүңдү жакшы кара. Болуп тур. Товарды жөнөтөрдү чалам. Макул эже, күтөм. Алтындарым, чай ичип бүттүңөрбү? Апа, чай ичиңиз. Балдар, бүгүн кайсы күн? Бүгүн дүйшөмбү күн. Шаршембиде ким дежур? Шаршембиде мен дежурмун. Апа, өзүңүздүн кийимдерди балдардыкы менен чогуу кир машинага салбаңызчы деп айтпадым. Апа, кандайсыз? Кел отур. Калиша кайда, апа? Бир жакка шашып чыгып кетти окшойт. Чарчадың балам? Өлө чарчадым, апа. Болбо, мен барып келем. Сине деп жашап жүрөм да.
мен жашоомду жыргалы силерсиңер. Жанагы чолпондой болгон неберелерим. Чоң рахмат апа. Саламатсызбы? Сен бош эмессиң бе? Кире бер. Шеф, мен анан келейин. Ося, мен сага бир нерсе айтайын. Бирок сен ачууланбай, Айт. Кой отур. Биринчи мен сага айтайын. Кантсе да эркекмин да, жолум улуу. А сен болсо менин кабыргамсың. Мен сен менен кеңешейин. Макул. Билесиңби? Биз баягыда дүкөнгө барганда апам норка, шооларды кармап кызыгып турбады беле. А биз экөөбүз болсо апама жакшыраак ушул күнгө чейин эч нерсе алып бербептирбиз. Анан жакында туулган күнү келатат, бир жакшы нерсе алып бербейлиби? Айтчы сен, апамга кандай өң түс жарашат? Ушинтип көңүлүмдү иренжитериңди сезгем. Үйдө отурган кишиге шубанын эмне кереги бар? Анчалык эле акчаң ашып ташып атса, мен машинемди сатам, үстүнө акча кош, жаңысын алам. Мен байкуш алтын саткан дүкөндө 50% арзандатуу болуп аттыр, сөйкө алып берчи деп айтайын деп чуркап келсе. А бул мен ойлой эле апасын ойлоп аткан турбайбы? Макул анда. Сага да жок, апама да жок. Болуптур. Жок болсо жок. Бирок үчүнчү жол боюңа бүтсө, белек алып берем деп өзүң айтпадың беле? Ой, Бюлкан эже кандайсыз? Ай, Кудайга шүгүр. Өзүң? Ой, жакшы, биз дагы Кудайда эже. Бир жака шашып баратасызбы? Ой, тиги больницага бир жаман окуя болуп кетип, жанагы кызымдын моюндагы баласы түшүп калып, бүгүн больницадан чыгарып келишим керек. Ошол жака шашып баратам. Кап, жаман иш болгон турбайбы эже? Мен сиздин кызыңыз бар экенин билбептирмин. Ой, мен Каличаны айтып жатам. Каличаны мен таң калып жатпаймынбы? Калича келдиңиз бактылуу, сизде кайыненеси бар экен. Мен бактылуумун. Ошо эки неберемди мага белек кылды. Жанагы Осмонго жакшы карай. Ысык жайым берип туруп, анан мен бактылуу болгондо ким бар? Кандай болуп калдың, кызым? Мына ысык чай. Кел ич. Мен тура албай атам. Ой, туруп эмне кыласың? Мага айт. Эмне кылайын? Туалетке. Туалетке? Азыр, жатып тур. Мен азыр. Кел, тур. Жок, мен турам. Олду буламай. Энеңдей эле болуп калдым го. Уялба. Кел, уялба. Уялба. Кел, тур. Тур. Эч кимге кирбегиле бияка. Чоғана чағайна да өчіп қойын бұл? Өчүрүп кой. Балдарды мен чогу кир машинага салбаңызчы деп айтпадым беле? Мен сизге кыз эмесмин, келинмин. Кызым. Кел. Турчу кызым, ыйлаба. Ыйлаба. Кел, дарыңды ич. Не дарыңды ич. Сен жанагы чолпондой болгон эки балаң турат. Башың аман болсо дагы балалуу болосуң. Сен ал жөнүндө ойлобо. Эки балаң жөнүндө ойло. Биз жөнүндө ойло. Сен баарыбызга керексиң, кызым. Тезирээк бутуңа туруп кеткенди ойло. Жаркылдап бутуңа туруп кал, кызым. Суу бериңизчи. Мен иче кой, иче кой.
İçi koy. Apa. Meni geçirip koyыңызшы. Meni geçirip koyыңызшы, apa. Apa. Meni geçirip koyыңызшы. Apa. Geçireyim. Geçirmegende karak kor. Apa degeningde sen. Kalıp düğüm kızım. Maga ekine vere bilen kılganыңdan sen. Apa gel. Osman'da cuvay bolgunungdan kaglam sen. Kızım ben. Apa. Bol değil ama. Basın. Baracak şolat. Baracak şolat kızım. Oldu. келин же күйөө бала деген чек коюулар болбостон, жөн гана ата-энелер дагы бир уулдуу же кыздуу болдук деп, ал эми балдар эми биздин 4 ата-энебиз бар деп билишибиз керек. Анткени Кудай берип жаткан жашооңордо бактылуу жана ак батада жетишкендикте жашап, өмүрүңөр узун болсун десеңер, анда ата-энелер кандай гана болбосун аларды сыйлап урматтагыла, нааразы кылбагыла. Бул силер үчүн Кудайдан берилген парыз. Ал эми ата-энелер, балдарыңарды Кудайдын тарбиясы менен тарбиялагыла. Өзүңөр үчүн эле туура деп ойлогон ойлоруңар же ар кандай нерселер менен алардын кыжырларына тийбегиле. Анткени каарыларды